Аял эмне үчүн көчөгө чыгат? Эмне үчүн иштейт? Зависимый болуп калбаш үчүн. Баш караңгы, баш ийүүчү болуп калбаштык үчүн. Эми ошол аялдарга суроом да, берде логика кана дегим келет да. Сиз иштеген жериңизде башка директордун, жетекчинин баары зависимый болуп атпайсызбы ал жердеги эркекке? Сиз күйөөңүзгө эле зависимый болуп баш ийип үйүңүздө отурсаңыз, ошол сиз таап аткан нерсени таап келет күйөөңүз. Бирок өзүңүзчө лапыл болуп, мен карьерамды кылышым керек, андай кылышым керек, мындай кылышым керек деп эле көчөгө чыгып кетсеңиз, сиз баары башка жерде да зависимый болуп атпайсызбы? Иштеген банкыңызда, иштеген жериңизде эркек башкарып атпайбы сизге? Ага зависимый болуп атпайсызбы сиз? Аял, түшүнүңүздөр, урматтуу эже карындаштарым, эч качан аял киши эркин боло албайт. Төрөлгөндөн өлгөнгө чейин эркекке муктаж аял киши. Ошону түшүнүш керек. Бул гормоналдык жактан, физический жактан, руханият жактан баары жоктон Кудай ушинтип жараткан. Аял киши жалгыз болуп ийгиликке жете албайт. Аял киши сонун красавчик баланы төрөп, баатыр баланы тарбия кылгандыгы үчүн же күчтүү эркектин алдында тургандыгы үчүн. Манас десе Канекей деп эске түшөт го. Семетей десе апасы Канекей болгон. Абдышкыр устаз десек Гүл апа деп эсиңизге түшөт. Ошондуктан сиз ордуңузду билишиңиз керек. Акча таап сиз тоготпой коесуз. Күйөөңүздү дагы башкаларды дагы. Чындап да, могу бай аялдар кедей баланы сүйүп калышы бул кинодо, китептерде эле болот. Жашоодо болбой турган маселе. Аял киши акча таптыбы, никогда тоготпойт кедей баланы. Кедей бала бай болуп калса, кедей имандуу кыздан үйлөнөйүн деп калат да. Айырмасы билдиңиздер деп ойлойм.